асман жерди жаратканда Алла Таала жер бетинде 12 ай кылып жараткан. Ошол 12 айдын 4-өсү харам айы деген. Харам деген бул ыйык ай деген сөз. Демек Алла Таала Куранда 4 айды бул харам ай деген. Бул Зулкаада, Зулхиджа, Мухаррам 3 ай катар келет дагы. Анан ортодо жалгыз ай келген бул Ражаб айы. Бүгүн Ражаб айынын 25-нен 26-сына карады. Мына шам намазын окудук. Ражаб айынын 25-нчи күнү бүтүп, 26-нчы түнүнө карады. Биз үчүн, мусулмандар үчүн эң бир касиеттүү түн бар. Ал кайсыл түн? Ал Кадыр түн. Алымдар айтат, мусулмандар үчүн Кадыр түн эң бир касиеттүү түн болсо, анткени Лайлатул Кадри хайрун мин альфи шахрин. Аллах Таала Куранда айтты, Кадыр кечеси 1000 айдан артык деди. 1000 айдан артык. Эгерде Кадыр кечесинде бир түн таң аткыча ибадат кылсаң, Аллах Таала кабыл болсо, Аллах Таала кабыл кылса ошол ибадатыңды 1000 ай тынбай ибадат кылган соо берилет экен да. Бул деген 83 жыл 4 ай болот экен 1000 айды эсептесе. Демек бир адамдын өмүрү да ошондой Алла Таала сооп бере турган ай. Бул пайгамбардын үммөтү үчүн эң бир касиеттүү ай болуп эсептелет. Күн болуп, Кадыр түн. Ал эми пайгамбардын өзү үчүн кайсы түн кадырлуу түн? Эң бир касиеттүү пайгамбардын өзү үчүн кайсы десе бул Исра Ми'раж окуясы болгон түн. Бул Ражаб айында Исра Ми'раж окуясы болгон түн. Бүгүн эмес, бирок эртең. Эртең шамдан кийин баштап, эртең 26-чы күнү болот да, мына 26-чы түн башталды. Мусулманчылыкта биринчи түн келет, анан күн келет. Анан кийин эртең 26-чы күндүз болот дагы, шамдан кийин 27-сине караган түнү пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жана Исра Ми'раж окуясы болгон. Бул Исра Ми'раж окуясынын өзгөчөлүгү ушунда, пайгамбар алейхиссалату вассалам баягы биз өткөн күнү жумада айтканбыз, Амул Хузун дейт, пайгамбарыбыз үчүн ислам тарыхында кайгы жылы деген жыл болгон. Кайгы жылы. Эмнеге дегенде пайгамбарды дайыма колдоп жүргөн Абу Талиб, Азирети Али радыйаллаху анхунун атасы ошол жылы каза болгон. Анан көп өтпөй эле 1-2 айдын аралыгында пайгамбарыбыздын Хадича энебиз жубайы 6 баласын төрөп берген энебиз эмне болгон? Ал дагы эме болуп калган, каза болгон. Анан пайгамбар ушундай кайгырып, колдоочулардан кол үзүп турган кезде, анан Аллах Тааладан ушундай бир мужиза кылып, пайгамбардын мужизасы Аллах Таала керемет кылып туруп, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ошол асманга алып барып, ошол жакта бейиш тозоктон бери көрсөтүп, 50 убакыт намазды берген түн ушул түн болгон. Ошондуктан пайгамбардын үммөтү үчүн эң кадырлуу түн бул Кадыр түн болсо, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам үчүн эң бир кадырлуу түн бул Исра Ми'раж кечеси болгон окуя дейт экен да. Ошондуктан жер бетинде, дүйнө жүзүндө бүт бардык көпчүлүк мечиттердин бардыгында ошол түнү шамдан кийин Исра Ми'раж окуясын түшүндүргөн баяндамалар болот, атайын сабактар өтүлөт, пайгамбарыбыздын тарыхы окутулат, Исра Ми'раж туурасында келген пайгамбарыбыздын хадистери, сирадагы окуялардын бүт бардыгын айтып берет. Мына бул жерде Аллах Таала Куранда Исра сүрөсү бар. Бул Исра сүрөсүнүн 1-чи аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir deb ушул аятта айтты. Демек, ушул аятта Алла Таала айтып атат да, Алла ушундай кандай бир аруу, кемчиликтен таза улуу бир зат. Ал өзүнүн кулун түндүн бир бөлүгүндө, түндүн бир эле окумунда, полный түнү бою жок болуп кеткен эмес пайгамбарыбыз. Бир окумда Алла Таала түндү жийип койгон да. Убакытты жийип койгон. Алланын кудурети ушундай экен, бир адамдар үчүн убакытты жийип коет экен. Сен көп жумушту кыласың, бирок аз эле убакыт Алла Таала убакытты созуп коет. Кээ бир адамдар үчүн убакытты жийип коет экен, сен бир аз иш кылганча эле күн батып кетет да. Бул Алланын ошол пендеге берген бир керемети, мужизасы экен да. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондой убакытты созуп койгон, ал көз ирмемдер болгон,
Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол убакытта Меккеден Байтул Мактиске келип, ал жерде пайгамбарлар менен намаз окуп, анан кийин асманга көтөрүлүп, Сидратул Мунтахага жери барып, ал жерде периштелердин Лаухул Махфуздан адамдардын тагдырын жазып атканда кыч деп баягы калемдерин жазып аткан үнүн уктум деген. Хатта кунту асма сариф алакылам деп хадисте келген да. Ошо калемдердин кыч деп жазганда калемдин үнү чыгат го. Кыйчылдаган үнүн уктум деген. Анткени периштелер ошол жерде адамдардын тагдырын көчүрүп жазат экен да. Ошончолук деңгээлге жери пайгамбарыбыз көтөрүлгөн. Хикмат эмнеде? Сыр эмнеде? Эмне үчүн Алла Таала Меккеден шыр эле Мейражга көтөрүп кетпестен эмнеге аны орто жолдо Акса мечитине алып келди? Десе, мунун сыры ушунда дейт. Алла Таала пайгамбар алейхиссалату вассалам шыр эле асмандан сүйлөсө көптөр ишенбеген эмес дейт. Алла Таала пайгамбардын чын экендигин, айтып аткан сөзүнүн хак экендигин көрсөтүш үчүн биринчи Масжидул Харамдан Масжидул Аксага алып келди, азыркы Палестинага. Ал жерде болду, ошол жерди көрдү. Анан пайгамбарыбыз түндө келип туруп, мен багымдат намазга адамдар келгенде айтты, мен Исра Мейражга барып келдим дегенде, ошол жерде бир топтор муртат болуп динден чыгып кеткен. Сен каяктагы жомокту айтпа деген. Анан ошондо Абу-Бакыр Сыддык алысыракта болгон Азирети Абу-Бакыр Сыддыкка адамдар жеткирип барганда, Абу-Бакыр Сыддык айткан: "Мен андан дагы чоң нерсеге иман келтирип атам. Андан дагы чоң ишениш мүмкүн болбой турган нерсеге иман келтирип атам. Анын пайгамбар экендигине иман келтирип атам. Анан канти ушул жерге Мисыр Палестинага барып келдим десе канти ишенбей коеюн, мен ишенем" деген. Мына ошондон Абу-Бакыр Сыддык болгон дейт да. Демек, эмнеге ошондой кылды десе, анткени капырлар келип, эки жүздүүлөр келип, меккеликтер пайгамбарыбыздан келип туруп чогулуп алып туруп сураган: "Кана сенин барып келгениң чын болсо айтчы. Кана айтып берчи" дегенде пайгамбарыбыз айтат хадисте: "Алла Таала мага" дейт, но азыркы биздин экрандагы телевизордо экранда көрсөткөндөй, Алла Таала мага көрсөтүп турду дейт. Мен көрүп туруп, ар бир нерсе, тигил жерде таяк жатат, бул жерде терек жатат, бул жерде тоголонуп таш жатат, айнеги мындай экен, эшиги мындай экен деп тигемеден экрандан көргөндөй мен көрүп баяндап турдум деген да. Мен пайгамбарыбыз хадисте экран деген эмес, бирок Алла Таала мага ушундай ачып койду, бүт баарын көз алдымда элестеп турду деген. Байтул Мактиске барып сапар кылып ошол жерди көрүп жүргөндөр болгондагы, алар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын чындап барып келгенине ошол жерде шек күмөнсүз ишенген да. Демек пайгамбарыбызды Алла Таала шыр эле Меккеден Исра Мейражга көтөрүп кетпестен, тиги Байтул Мактиске Исра кылдырганын себеби эмне десе ошондо дейт да. Анткени кээ бир ыймансыздарга пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол нерсени айтып бергенде алар ишенген дейт да. Эми силер ушуга ишендиңерби? Анда мен асманга чыктым деп атат да пайгамбар алейхиссалату вассалам. Демек, эртеңки түн ошол түн. Муногул Ражаб айында Имам Навави деген чоң алым өткөн. Бул Ражаб айы ушундай бир ай экен, сооптордо күнөөлөрдө эселенип берилет. Имам Навави рахматулла алейхи айтыптыр: "Катлы хата болсо кун 3 эсе төлөнөт" дептир. Өзү шариатта кун төлөө бар. Катлы хата дегенде авария менен бирөөнү кагып, бирөөнү өлтүрүп алдың. Сен өлтүрөйүн деген ниетиң жок, аны кагайын деген ниетиң жок. Бирок кыргызча айтканда, кетип баратып бирөөнү кокусунан кагып алдың. Шариат боюнча ушуга кун төлөшүң керек. Кун эми китептерде айтылгандай 100 төө. Бир төөң 80 миңден болгондо 100 төөң канча эсептей бергиле. Ошончо кун төлөнүш керек. Анан кийин бул жөн эле. Бирок Ражаб айында ушундай кылып туруп кимде ким эметелсе, бул 3 эселенет дейт да. Демек 300 төө кун төлөш керек дейт. Ражаб айында адам баласы сооп кылса дагы ушундай сооп берилет экен, күнөө кылса да 3 эсе күнөө жазылат экен да. Ошон үчүн аалымдарда умра Ражабия деп коет экен, Ражаб айында атайын умра кылат экен. Анткени Ражаб айында умра кылуунун сообу өзгөчө экен. Ражаб айында нечен деген аалымдар, оолиялар өткөн, алардын бардыгы Ражаб айында зекет берген. Не только Рамазанда, бизде азыр Рамазанда зекет берүү адатка айланып калбадыбы? Ражабта дагы берсе сооп өзгөчө деген хадистер бар, ошондой аалым уламалардын айткан сөздөрү бар. Ошого таянып туруп Ражаб айында дагы. Демек бул ай биз үчүн эмне болгон ай, бир туугандар? Бул айда биз садака кылып калайлы. Бул ай тобо кыла турган ай. Аллах Таалага тобо кылайлы. Мына ушул күндөрдө, мына бүгүн 3-4 эле күн калды. Ражаб айы бүтсө Шаабан келет, Шаабандан уже Рамазан айы кирет. Рамазанга бир 33-34 эле күн калды. Демек бул айда биз эмне кылабыз десе, биринчи очередде Кудайга тобо кылайлы. Экинчи, эмне кылабыз десе, көп-көп садака кылайлы. Үчүнчү, эмне кылайлы десе, көп-көп истигфар айтайлы. Астагфирулла, ey Алла, күнөөмдү кечир. Эмне кылайлы десе, пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтайлы. Мына эртең өзгөчө эртеңки түнү
колдон келсе үйлөрдө, мечиттерде Маулиди шарифти окутуп, пайгамбардын ушу туулгандан баштап өлгөнгө жерки бүт өмүр жолун, таржымалын, пайгамбардын мээнетин жаштарга таанытыш керек. Кыргызда айтат, тааныбасты сыйлабас дейт да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын канчалык курбандыгын, мээнетин тааныса адамдар, ошончолук пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көкүрөктө махабат пайда болот, сүйүү пайда болот да. Ошондуктан бул түн, ушул Исра Ми'раж түнү эртең шамдан кийин башталат. Бул ошондой түн. Пайгамбар үчүн эң бир, биз үчүн, үммөт үчүн кадыр түн, кандай берекелүү түн болсо, пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Исра Ми'раж түнү пайгамбар үчүн ошондой бир өзгөчө бир түн болуп эсептелет дейт да. Эми пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Ми'ражга көтөрүлгөндө денеси менен көтөрүлгөнбү? Же уктап аткандабы десе, уктап атканда көп дейт. Мына карасаңыздар, Офи калами шейх Абдул-Ваххаб Ша'рани, Шафии мазхабында Абдул-Ваххаб Ша'рани деген чоң олия зат өткөн алым. Бул айтат: "Анна исраатихи саллаллаху алейхи вассалам канат 34. Пайгамбарыбыз 34 жолу исра кылган экен. 34 жолу исра окуясы болгон экен пайгамбарыбызда, Ми'раж окуясы. Бирок ошонун бирөөсү гана денеси менен болгон. Денеси менен ойго болгон, ушу биз сыяктуу болгон. Анан көтөрүлгөн. Калган 34-түн 33-үндө пайгамбардын руху барып келген. Сен деле рухуң барып келет, адамдын руху уктап атканда ашка чыгып кетесиң, бейиш кирип кетесиң, тозокко чыгып кетесиң. Түштө ар кандай нерсе боло берет. Түштө адамдын руху ар кандай экен. Ал эми пайгамбар бул Исра Ми'ражга иман келтиргенде, Куранда ошон үчүн акыйда боюнча келгенде Исра жана Ми'раж окуясы бар. Исрага да Ми'ражга да иман келтириш важип. Исра деген не десе, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошол Масжиди Харамдан Масжидул Аксага, Акса мечитине түнкү сапарда ошол буракты минип алып келген сапарына иман келтирүү бул парз. Кимде ким буга ишенбесе, капыр болуп динден чыгат. Анткени Курандын өзүндө Исра сүрөсүнүн 1-аятында Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам илал масжидил акса деп Курандын өзүндө ачык текст турат да. Курандын аяты турат. Ошондуктан кимде ким Исрага ишенбесе, бул адам ыймандан ажырайт дейт. Ал эми Ми'раж, ошол Исрадан баштап Ми'ражга көтөрүлгөн окуя, бул бизде Ахлу Сүннөт вал Жамаат акыйдабызда буга ишенич ар кимибиздин мойнубуздагы важип. Бирок кимде ким ишенбесе, ишенбегендер бар экен. Каягында жомогуңа айтпа, токтот дегендер. Кимде ким ишенбесе эмне болот десе, ал адам капыр болбойт, бирок Ахлу Сүннөт вал Жамаат акыйдасына каршы сөз сүйлөгөндүктөн бидатчы болуп калат дейт экен. Ошондуктан биз Исрага да ишенебиз, ошондуктан биз Ми'ражга да ишенебиз. Ми'ражда билесиздер, Ми'ражга көтөрүлгөндө Ибрахим пайгамбарга жолукту, Адам атага жолукту, Идрис алейхиссаламга жолукту, баарына жолукту. Анан Муса пайгамбар менен жолугуп, Муса пайгамбар Алла Таалага жолукту. Анан Муса пайгамбарга келип, "Не болду?" дегенде Аллах Таала мага 50 убакыт намаз белек кыл дегенде, Муса пайгамбар айтты: "Менин тажрыйбамда билем, 50 убакыт намазды үммөтүң окуй албайт. Сен не кыл?" деди. Бар да кайра фасалху тахфиф хадисте ошентип келген. Баргындагы Алладан жеңилдик сура деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу барып отуруп, баягы 50 убакыт намазды 5 убакыт намазга кыскарткан. Акыркысында дагы бар жеңилдик сура дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Мен эми мындан ары уялам, бара албайм" деген да. Сыртында дейт, бул хадистин сырткы көрүнүшүндө Муса пайгамбардан пайгамбар алейхиссалату вассалам кеңеш алган сымал болуп атат дейт. Бирок ичинде хикмат эмне десе, тетиринче Муса пайгамбар ар качан пайгамбардын жүзүн көргөн сайын Муса пайгамбар ошого куштар болгон дейт. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахтын жамалын көрүп түшүп келип аткан дейт да. Аллахтан барып ошол өкүмдү алып түшүп келип атканда, ошондон келген нурду Муса пайгамбар өзүнө алгысы келген дейт да. Сыртында Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Муса пайгамбардан кеңеш сурагандай көрүнгөн менен, түпкүрүндө ичинде наоборот тетиринче Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошол берекелүү нурунан Муса пайгамбарга неметкен дейт да. Ошону өзүнө алгысы келген, ошол нурду көргүсү келген пайгамбардын дейт да, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын. Мына ошондой. Ошондон айтат бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам Исра Ми'раж бир жолкусу денеси менен болгон. Ушу кадимкидей биздикиндей денеси менен ойго болгон барган. وتلك الليلة التي كانت بجسمه صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 27 خلت من رجب. Рajabтын 27-түнүндө болгон деп атат бул жерде. واختار هذا الحافظ عبد الغني المقدسي
Абдулгани Мактиси деген хафиз чоң хадис алымы болгон, ал дагы ушул пикирди колдогон. Демек, мына ушундай эртеңки түн ушундай түн экен. Ошондуктан бул күндөрдө биз көп күндүз орозо кармасак болот. Бул ай негизи орозо кармай турган ай. Ал эми түнкүсүн болсо ибадат менен өткөрсөк болот. Эртеңки түн ошондой бир ибадат менен пайгамбарга өзгөчө көп салават айтып, тобо кыла турган айлар, сооп иш кылсак эселенип бериле турган ай. Лейлатул Исра би Макката ба'да нубуа би 10 синин ва 3 ашхур дейт. Демек, Исра кечеси пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин 10 жыл 3 айдан кийин болгон дейт да. 10 жыл 3 айдан кийин. Демек, пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде турса, ошол Меккеден Мединага хижрат кылардан 1,5-2 жылга жакын аралыкта болуп атат. Hazreti Anas'tan İmam Bukhari rivayet kılan hadis var eken. Anas ibn Malik'ten "Kana Abu Zar yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qol furija an saqfi bayti." Abu Zar radıyallahu anhu peygamberimizden uqqan hadisini aytatken. Men jatsam üydün şıpı açıldı deydi. Şıp açıldı deydi. Deyip o patolog açıldı. Wa ana bi Makkata. Men Mekke'de bolçum üydü şıp açıldı deydi. Karasam Cebrail aleyhisselam düşüp geldi. Келди дагы курсагымды жарды дейт. Пайгамбарыбыздын курсак жаруу окуясы 4 жолу болгон тарыхта. Ошонун бирөөсү ушул Исрадан Миражга алып кетерди. Бул даярдык уже. Пайгамбарга ушунчалык мындай даярдык болгондо, подготовка болгон. Алдын ала пайгамбардын жүрөгүн алып чыгып, замзам менен жууп, ыйман хикматка жүрөгүн толтуруп туруп кайра тиккен. Пайгамбарыбыздын көкүрөгүндө, боорунда ушул көкүрөгүнөн баштап киндиктин астына жери атайын неме болгон экен, жит болгон экен, ошол эмеден калган. Ошол жерде эч кандай наркоз берген эмес, эчтеке болгон эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бүт баарын сезип туюп жаткан, жүрөгүн чыгарып туруп жууган. Бул не деген адамдын акылына сыйбаган нерсе. Мына ушундай нерсени муъжиза деп коет шарият. Демек, менин көкүрөгүмдү жарды дагы, анан жууду дейт. Замзам суу менен жууду. Кийин бир идишти алып келди, алтындан болгон идиш экен, ичи толо хикмат жана ыйман экен. Анан ошол хикмат ыйманды жүрөгүмө толтурду дагы, кийин кайра жаап койду. Кийин колумдан жетеледи дагы, анан асманга Миражга көтөрүлдү дейт. Ошентип биринчи асманга келгенде Жабраил алейхиссалам асманды сактап турган биринчи кабат асмандын периштесине айтты. Эшикти аш деди. Ал айтты, бул ким деди эле? Мен Жабраилмин деди. Сенин жаныңда ким бар деди эле? Менин жанымда Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям деди. Анан айтты, бул мен ушуга жөнөтүлдүң беле ушул ишке деп сурады дейт. Ооба деп айтты Жабраил периште. Ошентип биринчи кабат асмандын эшигин ачты, анан биринчи кабат асмандан көтөрүлүп чыктык. Барсак Фаида рожулун қоидун аля яминихи асвида. Барсак бир адам отурат экен. Оң тарабында караандар турат, сол тарабында караандар турат дейт. Оң тарабын каласа күлөт дейт, сол тарабын караса ыйлайт дейт. Анан мага ушинтип айтты дейт. Мархабан бин наби салих вал ибни салих. Салих пайгамбар кош келипсиң. Салих уулум кош келипсиң деди дейт. Мен айттым дейт Жабраил алейхиссаламга, бул ким деп сурасам, Жабраил алейхиссалам бул адам ата деп айтты дейт. Оң жагындагылар, сол жагындагылар булар өзүнүн тукумундагы кыяматка жери келе турган адам атанын тукумдары. Оң жагындагылар булар бейишке барчулар. Ошон үчүн аларды караганда ыйлай сүйүнөт экен. Сол жагындагылар булар тозокко баруучулар. Аларды караганда ошентип жанантип ыйлайт экен да. وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية. Ошентип экинчи асманга көтөрүлүп дейт. Экинчи асманда дагы периште бар экен, сакчы. Ач деди, экинчи кабат асмандын эшиги ачылды. Hazreti Anas айтат: فذكر أنه وجد في السماوات آدم. Ошентип бул асмандарда 7 кабат асманда Адам атаны көргөн, Идрис пайгамбарды көргөн, Муса пайгамбарды көргөн, Иса пайгамбарды көргөн, Ибрахим пайгамбарды көргөн. Бардыгын көргөндүгү бул хадистерде баяндалат дейт. Бул окуялар узун айтып отурсак, мен негизги нерсеге өтөйүн. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам демек кыскасы бул туурасында өтө көп хадистер бар.
узун хадистер бар. Мен бүгүнкү ошол кыскача сабактын негизги сабактын астында ошол туурасында сиздерге маалымат бере кетейин дедим. Бул айларга биз сүйүнүшүбүз керек. Бул айлар берекелүү ай. Негизи берекелүү айлар бар, берекелүү күндөр бар, берекелүү жерлер бар. Ошол жерлердин кадырын билиш керек. Ошол учурларда, берекелүү учурларда ошол учурду, моментти пайдаланып калыш керек. Мисалы пайгамбарыбыз айтат, жума күндө 1 саат бар, ошол учурга туш келсе, кимде ким дуа кылса, дуасы кабыл болот дейт да. Кадыр түндө деле ошондой. Кадыр түн Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө точносын эч ким билбейт. Пайгамбарыбыз да баяндап айткан эмес. Болгон аалымдар көбүрөөгү ошол тиги Рамазандын акыркы так күндөрүндө деген гана сөздү айтат да. Бирок Алла Таала жашырып койгон, анткени тагы точносын айтып койсо, адамдар жалкоолук кылып, ошол күнү ибадат кылып, башка күнү ибадат кылбай жатып албасын деп Алланын сыры да бул. Ошондуктан ошол сыяктуу болуп туруп Алла Таала ошондой берекелүү убакыттарды, берекелүү күндөрдү берген. Бул Ражаб айы да ошондой берекелүү ай экен. Ражаб айы туурасында 20 чакты хадис келген. Ражаб айындагы орозо тутуунун, ибадат кылуунун, намаз окуунун, сооптуу иштерди кылуунун өзгөчө экендиги туурасында бардыгын аалымдар жыйнап келип туруп, демек Ражаб айы бул ибадат кыла турган ай. Ошон үчүн Ражаб айы бул үрөн себе турган ай. Шабан айы бул суу кара турган ай, Рамадан айы ошол айды, ошол берген нерселерди жыйнай турган ай дейт. Мына муну ол жакта да келтирген. Бул Ражаб айы Аллахтын айы дейт да. Ал эми Ражаб айы Аллахтын айы деген кандай десе, бул Аллахка тобо кыла турган ай дейт. Ал кийинки хадисте келет. Бул Шабан айы пайгамбардын айы дейт. Эмне дегенде бул ай ошондой пайгамбарга салават айтып, пайгамбардын шафаатын талап кыла турган ай дейт. Ал эми Рамадан болсо, бул үммөтүмдүн айы дейт да. Анткени үммөт ошол күндө эмне болот экен? Алланын рахматына туш боло турган ай. Ошондуктан бир аалым ооруп калыптыр. Бир чоң аалым, оолий адам ооруп калган экен. Анан ошондо, "Эй Алла, жанымды алсаң", Ражапка жакын күндөр калыптыр да. "Жанымды алсаң, Ражаб айында ал" деп Аллахтан дуа кылган. Ражаб айы киргенде каза тапкан да. Анан эмнеге андай кылган десе, анткени Ражаб айы туурасында хадистер келген. Ражаб айынын урматында, Ражаб айы ушундай берекелүү ай, Ражаб айынын берекеси менен Алла Таала Ражаб айында каза болгон адамдардын көпчүлүгүн азат кылат экен да. Тозоктон азат кылат экен. Ражаб айы ошондой ай. Рамазан айы да ошондой ай да. Жума күн да ошондой күн. Ошон үчүн баа бизде жума күнү өлгөн тозокко түшпөйт деп коет эски аксакалдар. Неге десе, анткени жума күндө эгерде кимде ким 5 убакыт намазга бекем болсо, орозосуна бекем болсо, Кудайдан корккон таквадан болсо, жума күнү Алла Таала атайын бир топ адамдарды тозоктон азат кылат экен. Баа бизде түрмөдөгүлөргө амнистия кылып учур менен бошотуп атпайбы? Ошондой кылып Алла Таала белгилүү учурларда адамдарды ыймандуу, күнөөкөр, бирок Кудайдан корккон күнөөкөр мусулмандарды Алла Таала биздин тил менен айтканда жана амнистия кылып туруп түрмөдөн бошотуп бергендей, же статьясын жеңилдетип бергендей, Алла Таала сенин күнөөңдү кечирип берет экен да. Ошол айлардын бирөөсү бул Ражаб айы дейт да. Ошондуктан муногул ай биз Ражаб айы берекелүү айда турабыз. Тобо кылайлы. Тобо деген сөз эмне? Тобо деген бүт кылган күнөөлөрүбүзгө өкүнөйлү. Өкүнүп туруп Кудайга айтып, "Эй Аллахым, күнөөмдү кечир" деп. Мүмкүн ушул айда ушул тобоңуз кабыл болуп, Аллах Таала сизди ошо тозоктон кутулгандардын катарында кылып койсо, бул ажап эмес да. Субханалла, ажайып нерсе. Ошондой, анан биздин негизги сабагыбыз бул Ражаб боюнча кыскача